Kredit alıp üylönse bolobу, şartqa байланыштуу ушундай болуп жатат. Оюңуз айтып коюшуңуз суранам, рахмат дейт. Жок. Сен кредити жок эле катын ала бер. Анан өкөң иштеп тойдон кутуласың. Же халал карыз ал дагы, карыз алып катын ал, катындан карыздан кутуласың, катын жеңге калат. Ошондагы. Бирок кредит алба. Жашооң башталган арамдан баштаба. Той сүннөт. Эмне? Бир сүннөт ишке ашырам деп арам иш кыласыңбы? Ошондон туулган балдарың кандай болот сеники? Андай тойдун кереги жок. Айылды молдосун чыкыр, 2 кампир 2 чалды чыкыр, кара корозду сой, жүнүн жулуп сууга сал, бир гана шорпо даяр. Мына молдого 50 сом айылда болот ошо. Кет ошо менен бүттү, бир короз 50 сом пул. Дагы эмне керек? Анан махырды кийим бересиң тапканда. Махыр муаджал. Keçibe sandan beter жакшы. Ар ким өзүнүн кийим менен келе жашай бересиңер. Кийин эскиринге чейин байып кетесиңер иншалла. Бир адам рызык 2 адамга керек. Мандылап келбей эле кийимин эле көтөрүп келсин, сенин бир наны 2 өлүт болду. Шорпо болсоң сууну кичине көбүрөөк куясың, көбүрөөк шорпо болот. Жашоону эмнеге татаал кыласыңар түшүнбөйм. Жашоо эң жеңил. Үй алып, машина алып, анан карьера кылып, анан иштеп. Ондо катын алып эмне кыласың онда? Кеше бер өзүң менен бияганы карьераң бүтүп калды, болду сеники. Жерге тиіп. Өзүң тиіп, өзүң алыпсың сен. Андай болбойт тууганым. Үйлөнгөн татаалдатпагыла. Бир досубуз бар. Карындашы күйгө тие турган болуп калып, бир дааватчы азамат келиптир. Айтыптыр, эми киши ырымыр кылып, мындай бир кичине бир тойпой кыласың десе, эчтекем жок дептир. Эмне кылабыз? Ап кетем аны. Кандай, эмне бирнеке болобу? Эчтеке болбойт. Эмнең бар? Аялым өлүп калган, кетип калган бир жака. Эжели карындаштар мерге тип кетишкен, ата-энем өлүп калган, өзүм жалгыз үйдөмүн, үйгө кожойке болот. Эмнең бар? Намазым бар дептир. Жакшы экен намазың болсо күйөө баланы өздөрү тамак кылып курсаган тойгузуп, анан кызын кошуп берсе айтыптыр, кыздага жарашып келген баласы бар экен, анын дагы кошуп бергиле, жетим кылбай дептир. Анда кошуп берип кетип калды, бисмилла деп. Алхамдулилла. Жашоону кыйындатпагыла. Аллага сыйынгыла, ибадат кылгыла, намаз окугула, бардыгын жеңил кылыш керек. Эмне кыйнайсың өзүңү? Сен кыйноо үчүн жаралдыңбы? Сен кыйнала турган аракет кылган нерселер башка тууганым. Ибадатта, жакшылык кылганда, илим алганда жарышып. Той кылганда жарышып, кредит алып, шуну көп сурашат. Кредит алып, ушундай. Акыркы 2-3 күндө мага ош тараптан 10 чакты суроо келди, эшектер көбөйүп кетти деп. Эшектер көбөйүп кетти, эшектерди өлтүрө берсек болобу? Ургач эшектерди. Эшектер эмне кылат силерге? Бул Алланын бул макулуктары, жоош макулуктары десем айтат, биздин жайыттарын баарын жеп койду. Адамдар ушундай азыр Аллахтын ушундай бир эси жок жаныбарларынын жайыттарын дагы бөлүп алып, чөп кылбай калыптыр. Эшектерди өлтүрсек болот. Мен айттым, Бишкек жака да алыс экенсиңер, жакын болсоңор дагы билинбей калат эле. Проблема. Анда эмне кылабыз дейт. Мен айттым, эшектерди алып туруп, бисмилла Аллах акбар деп соёсуңар дедим, адалдап. Ага адал болуп калбайт, бирок нажас эмес болот. Анан этин кесип иттерге салып бергиле. Эгер итке ошо ойдон чыдап койсоңор, иттер көркө болуп кетет. Өлүк жеп, эшек жеп, мал касылат. Силер союп адалдап туруп, адалдап сойгондо кандай? Бисмилла айтып соёсуңар, кийин этти кесип, итке салып бересең, ошону түгөткүлө. Анан өлтүрүп, жардам кылатып берип, сууга астырып берген болбойт андай. Кандай? Мына кара балык немеде, караколдо бүгүн BBC-ден уктум, жанагы эмелер эмне болуп аттыр? Зоопаркта жаныбарлар кырылып аттыр. Кайрымдуулук кылгыла, ошол зоопаркка эшектериңерди кайрым жөнөткүлө. Чынбы? 4 эшек сойсоңор, кичине пул чогултуп берсеңер, караколдогу зоопарктарга, астан жылбоздорго 1 айлык аш болот. Карышкыр жанагы эмелер, жанагы сүлөөсүндө бир нерселер бир күндө 3 килограмм эт жейт экен. Ошолорго апарып бергиле, мына чечилди проблема. Алар жардам сурап отурат. Жардам да. Биз жетим балдарга акчабыз жок. Караколдо карышкырга эмес. Эшектерди ошака бериш керек, караколдо ошака барыш керек, чынбы? Бекер жүктөп берет экен.
Beker жүктеп берет экен ургачектерди. Ana. Ушуну айткыла, Караколдо барлар айткыла ушуну. Чубагаж айтты дегиле. Ошто эшек бекер экен. Чын айтам, сере күлкү эмес. Ар кимге айтып антип эме кыла бербегиле. Жаныбарларды кой бергиле талак алып чыгып, же зоопарк карай турган болсоң ошону алып келип бергиле. Ушундай айтыш керек.